Бешинчи маселе могу Андижандан келген качкындар боюнча. Бир топ убакыт болуп кетти, маган 2 киши кайрылды эле ушул маселе боюнча. Биз дейт, паспортубузда өзбек деп жазылганы менен өзүбүз кыргызбыз дейт да. Ошондуктан бизди кайра өткөзүп бербегиле дешет. Урматтуу депутаттар, бул маселенин канчалык деңгээлде чындыгы бар мен азыр изилдеп атам, материалдар даяр болгондо дагы алып чыгам. Ошондуктан биз жеке эле Өзбекстандагы эмес, дүйнө жүзүндөгү өз өлкөбүзгө келебиз деген этнический кыргыздарга шарт түзүп беришибиз керек. Эгерде биз аларга кайдыгер мамиле жасай турган болсок, эртең бизди тарых кечирбейт. Алар келсе, бизден папка талашпайт. Алар тескерисинче ушу биздин экономикабызга салым кошот. Себеби дегенде жана иштелбей жаткан, саз басып жаткан жерлерибизге ошолор иштетет. Садыр Жапаров тарабынан жогорку кеңештен кайрылман деген мыйзам долбоору өтүп, ошол мыйзамдын негизинде азырга чейин чет жактардан кыргыздардын өз мекенине кайтып келүүсүндө мүмкүндүк болууда. Эки миң жетинчи жылы Садыр Жапаров Борбор кала Бишкек шаарындагы Иса Ахунбаев атындагы клиниканын астына Иса Ахунбаевдин урматына анын айкелин өзү жасаттырып бардык кетчү чыгымдарын каржылап койдуруп берет. 2005 жылы Садыр Жапаров депутат болуп турган кезинде Түпели андан Боронбой хандын эстелигин тургузуп берүүнү суранышат. Ал убадасын депутат 2008 жылы орундатып берет. Кымбаттуу туугандар, акыр аягында айта турган, момунун баарын мойнуна алып, ушу кишини ушундай даражага жеткирейин деген, бул адам байыган сайын пейли тарый баштайт көпчүлүк учурда. Байлык, бийлик, ошонун баарын адамкерчилик менен тең салмакта кармаган адамдар аз. Бул чындык. Бирок арабызда мына колубуз кур эмес. Боронбайдын именно ошондой ошол адамдын жүрүш турушун, ошол адамдын кеңпейилдигин сактаган адамдар бар экен. Мына Садырды мен мурун депутат болук чакты билчү эмесмин. Депутат болгондон кийин ушу 2-3 шайлоочу келип калды. Ошондо мен Садыр Садагасы, сен агы депутатка эметкенде мен Жаңгырозду депутат кылам деп, сенин адресиңе дай бир жаш бала экен деп ошентип эле деп өзүнө айттым. Ой байке, мына кеңпейилге андай болот саясатта. Мен аны оюма да албайм. Жанагы сурообуз кандай деди. Мына ушундай десем, жүгүрүп барып ошол маселелерди чечти. Эмеген жазбачы, өзүңдө ушул чоң үмүт кыла турган иштериң бар. Ушуну мен айтарым, ушу Садырга дагы бир кол чап коюңуздарчы, кымбаттуу туугандар. Мындан сырткары Садыр Жапаров кең суу көчүү айылдарына өз каражатынан мечит салдырып берет.